ким Алла жолуна бир жакшылык кылса, Кудайым 700 эсе көбөйтүп берет. Бирок биз тилекке каршы көпчүлүк бул аятты билбейт, билсе дагы кантип эле деп ишенбейт да. Бир бала бар. Сахабалардын дооруна эмес, азыркы өзүбүздүн биздин доорго эле кайтып келсек, башка мамлекетте, коңшу мамлекетте иштеп жүрөм дейт. Алла жолунда мындай садака деле кылчу эмесмин дейт, бирок иштерим кыйчалыс болчу дейт дайыма. Башка мамлекетте эмес, Кыргызстанда деле мисалы үчүн иштегенде көп ишти бүтүрүш кыйын го. Иштериң кыйчалыс болот, тиги документ бүтпөй калат, футбольный топ бияка ойнотот, бияка тигини бүтүр дейт туурабы? Бул документиң бүтпөй калыптыр дейт. Ошентип бул баланын банктагы иштери, акчалары чыкпай, өзүн өзү кармалып, 1 жыл ушинтип жүрө берет да. Эч бир жакшылык алдыга жылбайт да. Эмне кыларын билбей, эмнеге мындай болуп атам деп эле ушундай кыйналып берет. Анан бир күндө бир киши, бул өз бала өзү айтып берет бизгечи. Чалып, мага бир $300 тегерегинде карызга берип турчу. Срочно акча керек болуп атат депчи. Анан жанында ошо болгон $300 бар экен дейт. Анан менде жок, сагым өзүмө жетпейт деп өчүп таштадым дейт. Анан кийин кайра бир аз туруп ойлондум дейт. Итак эле 1 жылдан бери 300 эмес, $30.000 акча турат банкта. $40.000 чейин акчам турат, чыкпайт. Же тиги товарым келбейт, же бул документим бүтпөйт. Андан көрө Алла жолуна садака кылып таштайынчы деп $300 алат да акыркымды берип атам деп туруп анан мен акыркы акча берип атам, мен Алла жолуна садака ала бер ошону. Эчтекем жок болсо алайынчы, бир Кудай жолуна деп берип таштадым дейт. Анан ойлонуп жаттым, ары ойлонуп жаттым, бери ойлонуп жаттым. Ошентип телефонумду өчүп калыптыр, уктап да калыптырмын дейт. Турсам дейт, түш болоюн деп калыптыр дейт. Анан туруп телефонумду зарядка сайып, антимиткичек түштөн оолуп кетти дейт. Эчтекеге желание жок дейт. Товарларым турат дейт, эчтим. Анан кийин телефон күйгүзсөм дейт, толтура пропущен дейт. Аябай көп смстер. Банктан чалышыптыр дейт, толтура жол. Анан чалдым дейт, эмне болду, тынч эле? Сиз каякта жүрөсүз, биз сизге чалсак же телефонуңузду албайсыз. Срочно келиңиз банкка. Эмне болду? Акчаларыңыз чыкты, баарын алып кетиңиз. Тияктан чалат, налог бүтүп калыптыр сиздики, алып кете бериңиз, документтериңиз бүттү. Таможня чалат дейт, товарларыңыз чыкты уже, алып кете бериңиз. Көрдүңүзбү, канча иши бүттү. Барып товарларымды алып чыгып кеттим дейт. Банктагы $40.000 алып чыгып кеттим дейт. Налоговыйда бүт иштерим бүттү дейт. Бир түндө. Алла эртесин бүтүрүп койду да. Ошондо түшүндүм дейт да. Садаканын чоң улуу артында бир чоң жакшылык бар экен.